Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Биз эмне жесек ошолбуз. Андыктан ар бирибиз күн сайын жеп жаткан азыктарыбызга көңүл буруп коелу. Ошондо өзүбүздүн ушул ден соолугубузга карата кандай мамиледе болуп жаткандыгыбызды сезе алабыз. Бүгүн дагы сиздерге айрым пайдалуу бир сунуштарды айтып өтөйүн. Чындыгында мен айткан маалыматтар көпчүлүгүңүздөргө сыр болбойт. Болгону сиздерге ошол өзүңүздөр эле билген нерселерди эскерткен боломун. Мисалы үчүн таттуу азыктар, торт дейбизби, кекс дейбизби, же болбосо дагы башка ар кандай таттуу азыктар болсун, ушулардын бардыгына бизде дайыма каалоо бар. Тилекке каршы бул каалоону биз ооздуктап кое албайбыз. Мындайча айтканда, таттууну жебей кое албайбыз. Баары бир ошол организм ошол нерсеге муктаж боло бербейт. Бул көз карандылык эмес, организмдин муктаждыгы. Эми ошол муктаждыкты туура жол менен бир өзүбүзгө берсек, кантип десеңиздер, мисалы табияттын өзүндө эле бизге ушул таттуу кылып жаратканыбыз берип койгон толтура нерселер бар. Ошолордон санап өтө турган болсом, демек мөмө чөмөлөр бар, демек жүзүм жесеңиздер болот. Анан ар бир мөмө жемиш бышкан учурларында жесеңиздер болот. Кышка сакталган мөмөлөр болушу мүмкүн. Алар жок болсо, ошол мөмө жемиштердин кактары бар. Жана мындан сырткары бал бар, табигый нерсе. Айткым келгени, эгерде ушул баары бир эле ушул таттуу жешиңизге туура келе турган болсо, аны табигыйсы менен эле толуктаңыздар. Ошондо албетте бул зыян азыраак болот да. Ушул нерсени сиздерге айткым келди эле. Ушул эми табигый болсо деле баары бир мунун дагы ашыкча болгондо зыяны тийбей койбойт организмге. Ошондуктан баары бир жеш керек болсо таттуунун табигыйсын жеңиздер. Араб курмасы бар, мисалы, өтө таттуу. Экөөсүн жегенде эле ошол эч качан жегиңиз келбей тургандай болуп тоюп каласыз. Кайра дагы ушул жегиңиз келген учурларда жеп тура бериш керек. Бирок азайтыш керек баары бир. Табигый болсо деле. Анткени ашыкча фруктоза баары бир боорго күч келтирет. Жана жировой гепатоз деген оору бар го, билесиздерби? Ушул жировой гепатоз деген оору дал ушул табигый таттууларды жегенден деле келип чыгат. Анан ушул табигый таттуу нерселердин ичинен дагы айрымдарын өтө сейрек кылыш керек. Мисалы, балды. Бал дагы табигый нерсе болгону менен көбүрөөк колдоно турган болсоңуздар, бул өзүнүн зыянын тийгизбей койбойт. Жада калса ушул бал жеп сахар болуп калган адамдар дагы бар да. Андыктан жей бериңиздер, сейректетиңиздер. Мөмө жемиштерди жана андан сырткары жанагы мисалы малина деген нерсе бар, бүлдүркөн, ошол нерселерди деле балким кышка даярдалганы болсо, аны деле жей берсеңиздер боло берет. Бирок варенье түрүндөгүсүн эмес. Анткени вареньяга ашыкчасы менен кант кошулары эч кимге деле сыр эмес. Эми башка жей турган азыктар боюнча айтайын. Демек, мен дайым эле айтып жүрөм, ар бирибиз күн сайын жок дегенде 300 граммдан кем эмес жашылчаларды жегенге муктажбыз. Жашылчалардын көп бөлүгү, айталы 70-80% организмге аш болбойт. Мындайча айтканда, канча көп жесеңиздер деле ал сыртка чыгып кетет. Бирок анын пайдасы ошол биздин жоон ичегибиздин микрофлорасына өзүнүн оң таасирин тийгизет. Натыйжада эгерде жоон ичегинин микрофлорасы бай боло турган болсо, ал өзү биз үчүн пайдалуу нерсеге айланат жана ден соолугубузду сөзсүз түрдө жакшыртат. Андыктан ушул жоон ичегибиздин микрофлорасы бай болуш үчүн, ич катуудан дагы мындайча айтканда алыс болуш үчүн жашылчаларды жеп туруш керек. Жашылчаларды 300 граммга чейин. Анан эми албетте бардыгы эле ушул жашылчаларды жегибиз келе бербейт. Мисалы, эч ким кызылча жегиси келбейт, капуста жегиси келбейт. Ошол себептүү жок дегенде ар күнү жеңиздер. Бадырың помидор. Бадырың помидорду жегенге бир аз болсо деле каалоо болот деп ойлойм.
атайын өзүн жесеңиздер деле боло берет. Тамактан сырткары убакытта деле же салатка кошуп жеңиздер. А башка жашылчаларды кошсоңуздарбы негизи абдан жакшы болот. Эми айтайын дегеним, жок дегенде помидор менен бадырын жеп туруңуздар. Анан таптакыр жашылча жебегендер дароо эле көп жештин кереги жок. Биринчи 100 граммгача жеп туруңуздар 10 чакты күн, анан 200 граммга чыгарасыздар. Ошентип көбөйтсөңүздөр болот. Жашылчанын ашыкчасы зыян болбойт. Бүгүн эртең менен сиздерге ушул маалыматтарды айткым келди. Сөзсүз түрдө ушул маалыматты башкаларга дагы жөнөтүүнү унутпаңыздар. Анан каналга катталуучу боло элек болсоңуз, подписаться